Достор менен сухбат бул мындай формалдуу эле эмес жок негизи. Жок, макул. Мен просто мен сага айткан жерим бир эле нерсе да. Сен Facebookка көп болуп жазганыңды эч ким окубайт. Эч ким окубайт, аны билем. Эми кандай мааниде эч ким окубайт? Бул ошону окуп сен Facebookка жазгандан көрө жөн эле видео рилс кылып чыгарсаң туурабы дейм. Ооба туура, өзү видео рилс кылып жасап, мындай бир YouTube же берки Instagram деген платформалар койсо көбүрөөк көрүлөт. Бирок эми аны дагы тартып, монтаждап чыгарыш убакыт кетет. Бул дагы баягы тубагым баягы өтүп кеткен эме ажыкелерден бирөөсү айткандай, биз аалымдар деп туруп сөздү баштагандай эме, хотя алым катары деле көрүлбөйт ал кишичи. Анан биз аалымдар деп туруп баштаптыр да. Ошого окшоп мен да эме деп коеюн да, биз чыгармачыл адамдар мындай болобуз да. Баягы чыгармачылык эргүү кээ бир учурларда келет. Мисалы мен ошо эми Facebookка жазганым бир чыгармачылык деп эсептей турган болсок, кээде жакшы эле окулат, кээде чоң адамдардан жакшы эле комментарий алгандарым бар. Күндүн ортосунда такыр бир момент эмес маалда бир идея келет. Адам мынаяктан буулуп чыгат, жаз депчи. Анан жазбай коюп кийин жазам, эртең бир бош убакыт десең, эртеси ошо күнкү эргүү, толкундануу жок. Ошон үчүн жазып коем, бирок негизи видео тартышка жакшы болмок да. Көп деле жазгым, көп деле тарткым деле келбей калды бирок. Окубайт деди го, туура айтты. Мисалы үчүн биз окуйбуз, сен көңүл үчүнчү. Окуйбуз. Соопчулук үчүн. Эртең корксундай кушмач келип калганда, баягы постумду окудуңуз, ооба дешип жүрчү. Ой, аябай кубанычтамын. Ушинтип окуган үчүн кандай кубанычта экенин айтып түшүндүрө албайм. Постуң боюнча мисалы үчүн баягы самсачтын баласы. Эми ал ошол мисалы ал жерде туура нерсе мындай жазып чыктым да. Ошого мындай элге жеткиликтүү болуш үчүн, досум айткандай мындай бир аз жөнөкөйрөөк, анан элге доступный боло тургучу видео, кыска видеолор. Анан кай видео көтөрүп жүрсүң дейт да менин айфонумчу. Сразу тарта каласың келген билгисизде. Жүктөп коесуң. эме Жаман кызык жеричи. Самсачынын баласы дейт да. А бирок самчасын самсаса же башка бизнес кылса деле негизи бала өзү окуган, жогорку окуу жайда өткөн жигит болсо, мындай жогорку кеңешке депутат болгонго жакшы эле нерсе болот деп ойлойм да. жок, коомдук пикирде самсачынын баласы деген мындай болду да, менин түшүнүгүмдү айтып берейинби? Ал бала самса жапкандан башка эчтеке колунан келбей эле барып депутат болгондой бир пикир жаратып коюшту. Андай эмес да. Ал деле окугандыр. Анан мамлекеттик кызматта бир тажрыйбалары болгондур. Же мисалы экиден барак берип туруп өмүр баяныңарды жазгыла десе, эң көп катасы менен ошол бала жазбайдыр. Андан деле катасы көп жаза тургандар деле бардыр да. Болгону мынабу маанини берем деп атып кичине башка жакка жылып кетти окшойт. Баягы окуган адамдарды ээрчибей адамдар мындай элибиз, окубаган адамдарды ээрчип калдык. Эми окубаган адамдар башкарабы ушундай депчи. Бирок экинчи тараптан мынтип деле ойлоп коюш керек. Мен Беркегайды жакшы сыйлайм өзүчү. Ошол самсачынын баласы дегенге оппонент болуп чыккан агайды мен жакшы эле сыйлайм. А бирок бир илим пост мамлекеттик кызматта канчалык ийгиликтүү боло алат эле дегенде эле бир ал дагы мындай персональный бир карап көрүп жооп бере турган нерсе да. Мисалы үчүн Аскар Акаев илим пост болчу да. Ал мисалы саясатка келди дагы кандай ийгилик жаратты дегендей, баш аябай иштейт эле дегендей, мисалы үчүн да эми. Ошого бул самсачынын баласы деген жерде паска уруш эмес. Менин оюм коомдо ошондой бир пикир жаратылды. Бирок мен мындай какой-то бир часть мында бөлүгүнө мен кошулам өзүм оюмда. Эл окуган, ой жүгүрткөн адамдарды ээрчисе жакшы болот. Бирок биздин коомдо андай эмес. Өткөндө баягы Текебаевдин немесин көрүп калдыңарбы? Интервьюсунда баягы ким Пай дегендер башкара эме коомдук пикирди ошол Пай дегендер, машина саткандар башкарат депчи. Мында кээде көрүп калып таң калып коем да. Окуп, отуруп, ойлонуп пост жазсаң, неге жазбай калдың, неге тартпай калдың дейт. Бир тараптан азыр убакыт азыраак болуп атат, экинчи тараптан чындап барып мындай калуу деле жол берет экен. Бир эргүү бар маалда, бир толкундо бар маалда кылып болбосаңчы. Ойлонуп, изилдеп, окуп тартсаң,
500-700 просмотр мисал үчүн орточо. Анан паланча актриса шамалда юбкасы көтөрүлүп туруп бир түштү деген бир видеону койсо мисалы, ошол жерде миңдеген просмотр. Мен окуп калдым. Мурун дүйнөнү умуйлар башкарчу. Акылдуулар. Акылдуулар. Ал мезгилде жана акылсыздарга билимсиздер өтө оор болгон. Азыр эми дүйнөнү акылсыздар башкарып атат, акылдуулар оор болуп деп сен дагы өзүң баягы кыйын окуган блогерлерге кошуп атасың да азырчы бизге кыйын болду депчи. Эме биз алдындарга кыйын болду дегендей ошондой эле болду. Ошо кошуп атасың да анан бизге кыйын болду деп атасың. Күйүтү менен көк чай ичүүрдүн өзү дагы. Ама акыл үйрөткөн жагы деле. Бардык темада акыл үйрөтчү. Мен да мындай кээде зериккенде баягы мындай барактап карап коем да. Дипломатия жөнүндө сүйлөй башташтыр. Дипломатияда мындай, анан билим берүү, патриотчулук, мисалы мындай ватанпарвар дегендейчи. Анан анча видеолорун карасам мен бул баягы 1-сентябрь же мектепте кандайдыр бир иш-чара болгондо мектептерге барып сүйлөп атабы, мындай бир зал балдарга чыгып алып сүйлөп аткандар бар, мындай конференциялык зал, бул жөнүндө көп адам кол чабуулар мененчи. Мага эң өкүнүчтүү болуп кеткен жери эме мектепте чабында 1-сентябрь окшойт да, мындай. Бул жакта окуучулар көп тизилип турат, колонка, малонка, микрофондор бар. Агай, магай, директор, завуштар бул баягы машина саткан балага сөз берип туруп, сен келип сүйлөп кой депчи, эми балдарды патриотчулукка, тартиптүүлүккө үйрөтүп кой деди, билбейм да. Анан ал келип мынантип келип туруп сүйлөп атат. Баягы директор, завуч эмелер артында турат. Эгер ушундай боло турган болсо, анда эмени мектепти жаап кетиш керек, Ошо мындан кийин мына автосалондун видеолорун көрүп тарбия аласыңар деп турупчу, мисалы. Баягы 5 минут мурда келген машинаны эптеп мактап сатып берчи десе, өтө сонун машина деген мени апарып туруп, ошончо окуучунун алдыга сүйлөттүрүп туруп, анан ошо сүйлөп тарбия берген үчүн айлык алып аткандар аркада тизилип тура турган болсо, анда мектеп уже актуалдуу эмес да уже. Эмеге бардык айылга. Айылда грамота беришти да. Мен дагы эми сага окшоп жакшы окумадым, кайра айтам, бирок магистратурада такрар окуп атам да. Мага ар да грамота бербедим, эмнесин болгондо ар да грамота берди мектептен. Башкан эле жок. Жанында классташтарым айтып атат, эмнеге жеңиш таба бербейт деп айттым. Ошол сен айткан экинчи бир эмеси да окшош, прототип да. Жок. Аны биз өзүбүздүн мектеп жактан да көрдүм. Мен дагы жок экенмин ал жерде. Мен эмне койсун мисалы үчүнчү. Шагал төгүп бербесем дегендей мисалы үчүн да. Анан эме бирок ошо грамота алгандар Кыргызстанда ишке жарайбы эми? Мурда мен ошону да бир ойлонуп жүрөм да. Ар жерге барып эле мындай наам менен сыйландым, грамота берди. Анан мындай бирдекенин статуясы окшогон бирдеңе болот го, мындай эң мыкты, жылдын эң мыкты футболисти, жылдын эң мыкты атасы дегендейчи. Мен Советтер Союзунда болсо билбейм, ал ишке жараса керек эле, аны мамлекет берип атат, анан муну берип апарсаң кандай бир 10 баллдык, 20 баллдык бир сен немен көтөрөт дегенчи. Анан кагаз берип эле атабыз, алып эле атабыз. Эми ал тургай кызыл диплом азыр эчтеке ишке жарабайт го дегеним да. Анын кереги барбы жокпу болсо. Ал жагынан ошондой дагы бир чоң маселе бул өзүнчө сүйлөшөбүз, бирок айтайын дегенди айтып атпайм, жанагы капитализмдин эмеси окшойт. Неме байдын уулу болсо да, озу кыйшык болсо да байдын уулу сүйлөсүн. Бул баягы. Ошого окшош болуп кетип атат да. Бул эми ошон үчүн мен 15 жыл окуп сенчи. Азыр кээде ойлоном, баягы азыр мен айткан ойлоруму, идеяларымы бир $1 миллион бар адам катары Кыргызстанга таанылган бир адам айтса, өтө мындай көп адам угуп, туура деп мен көрдүм да ошол нерселердичи. Эме мындай болду, короче. Мен жазып жүргөндө мен темаларды билем. Ал темаларды ошол биздин дин философиясына байланыштуу бир жагат. Анан Facebook'та эме мындай бизнесмен катары таанылган
күнүгө бир 7-8 пост чыгарат го дейм, же баягы главный иши Facebook'a пост чыгарышпы, onu билбедим го. Бирок өзүм биз эме бизнесмен деп бизнесмен деп тааныйбыз да. Анан мындай ошол тин философиясы жаатында баягы киришүү китептердин эң биринчи темасы болот го. Киришүү, анан кийин биринчи жөнөкөй тема мына мисалы ошол жердеги нерселерди мындай жазып берем, ойлонуш керек экен, туура айтасыз, мындай эмелерди каяктан таап аласыз, чоң кишилер арасында мындай Кыргызстанга калем менен таанылып калгандар деле бар. Анан мен качан эле жазып өтүп кеттим эле го деп деле ойлондум. Мисалы үчүнчү, мага мен эч ким реакция деле кылбады окшойт, мисалы үчүнчү. Значит, мындай коомдук пикирге бир пайдам тийсин деген бир Алла ыраазылыгы үчүн эле бир оюң болсо деле ошого деле пул керек экен да, мындайча айткандачы. Онтпесең укпайт. Сенин пикириңи эсептеш үчүн ошол сен айтып аткан жери маанилүү да. Азыр эми сен окуп келдиң да, бирок стройда иштеп атасың. Жөнөкөй бир жанагында катарда ошону менен каралат да, сен 15 жыл окуганың эмес. Эгер бирок буйруп жакшы болуп кетсин, мен тилектешмин. Сен бир бизнесмен болуп кетип, анан кийин бир Кыргызстанда бир акчаң менен популярный, анан айтсаң уже башкача баштайт сөздөрүңүчү. Эми Мурат туура айтып атат. ооба, мага Анан сени муфтият чакырып, сен менен кызматташа баштайт. мага да орден берет дегенде. Кызматташа баштайт. Көрдүң го кимдерге курдурду зданияны. Да, орден берет, кызмат берет. Бирок эми Алла Таала береби бербейби билбейм го, сен айткандай беришиге мен деле тилектешмин. Бирок баягы илим адамдан кече ошол баягы биз кыргыз коому каякты карап ээрчип кетип атабыз, могу Самсашинин баласы депутат болуп алды дегендер. Ошондон бир канча мурун деле мында Facebook'та постторумда жаздым. Балким мында 40 коюп коебуз түбүнөчү, монтажды эптей алсак. Бир мындай калем менен Кыргызстанга таанымал эле бир киши өмүрүнүн акырында контейнерде жашап атыптыр да. Арыктап, мындай табы кетип, дары дармекке пулу жетпей жашап аткан экен контейнерде. Бул ал учурда шайлоо болбогон үчүн эч кимдин көңүлүн деле бурган жок. Ал киши ошентип мисалы дүйнөдөн кайтты. Анан чет мамлекеттен окуудан бүтүп келип туруп, мен ошончо жыл эмгегим менен келип мындай Кыргызстанга кызмат кылып берейин деп атсам, өтө бул жакта мындай шарттар башкача экен го. Мисалы жакшына бир адамча жашай турган айлык акы жок, мисалы үчүн. Анан келериң менен аларга бир жакшы мамиле, так, могул жерде силер окуп келдиңер, бул жерде иштегиле, мындай бир шарт түзүп берейли дегендей бир бизде бир мындай кандай шарт жок. Анан мисалы ошолордун капа болуп чет мамлекетке кетип калса же бар, мисалы менин досторум деле бар. Жакшы, сонун өзүнүн кесибинде, бирок келип мен ойлой берет элем да, дин иштер комиссиясына барып иштешиң керек, сен жакшы эле пайда бересиң депчи. Ошо мындай такси айдап жүргөндөр бар. Бирок мындай коомдун немесин карап, муну бир жеңиш катары, сага рас болду, ушундай болмок да, сен дин душманы болгон үчүн дегендей баягы сүйүнгөн адамдар бар экен. Баягы мен стройкада курулуш тармагында иштеп атам, азыр кызмат болбогула десем, сен ошол жакта эле жүрө, рас болду, сага келбе дегенде. Кудайдын жазасы деппи? Жана билесиңби, коронавирус башталганда Кытайдан башталбады, анан Кытайдын жазасы Кудайдын аскерлери келди, коронавирус болуп берди, көп мейли бизге келип, бизди жазалап койду го. Ооба, ал бир биологиялык эле кубулуш болчу, мына ушуну айтсаң жаман көрөт да. Бул оору, бул Кудайды ортого салба бердечи. Кытайды жазалап атат, мусулмандарга кыйынчылык көрсөттү эле, Кытай жазалап атат деп сүйлөмү бүт электе Кыргызстанга өттү вирус. Анан расмий билдирүүлөр боюнча Умрадан келгендерден келди. Анан тилекке каршы мындай элдин сүймөнчүлүгүнө толгогон бир ажекени алып кетти, ошол коронавирус. Анан баягы Алланын аскери деген киши барып жаназа окуду ошол жерде. Ушул жерде кайсы мисалы парадокстар менен. Эң көп мен айтам да, Мурат жакшы бала, мусулман дейм да, Кудайга ишенет. Мусулман. Ушундай деңгээлге түшүп калдыкпы, сен мен ал мусулман деп мындай бир көндүрө турган. Ошол эң көп айткан ушул сен парадокс. Мечитте отуруп алып башканы айтат, жашоосу башка депчи. Ушуну элге жеткиргиң келет да сенчи. Ушул нерседе мындай ушуну баалайм да. Мен атың айтып берейин дептим. Эме атың айтпай эле турайын.
мен мындай ким жалган айтып аткан, ким туура айтып атканын бир канча критерий бар. Бирөөсү логика, бирөөсүгө ушу парадокстарды карагыла дейм да. Бир жерде башкача айтып, экинчи жерде башкача жашап атса, үчүнчү жерге барып экөөнө тең туура эмес, туура келбей турган бир кылык кылып атса, бул жерде бир демкелер бар. Бул нерсе туура эмес депчи. Мен ушуну жамандаш эмес айтып, мен жамандасам купулум толуп кетпейт, мисалы үчүнчү. Бирок эл ушул парадоксту көрсө, анан ошол парадокстан деп сабак чыгарса, өзүнүн жашоосу бир эки тепкич жакшырса деп айтам да. Мисалы бул жанагыдай дейм да. Формула деп коелу. 2 кошуу 2 барабар 4 дегендейди. Биринчисин айттым. Кайталап койсоң. Логика биринчиси, экинчиси парадокстарды карагыла. Мисалы үчүн бул жердеги менен бул жердегиси айткан сөз менен кылган Бири-бирине шайкеш келиш керек. Пайгамбардын хадисинде эле бар го. Мындай айткан сөзү менен кылган иши дал келсин деп окшош бир осуят бар го. Мусулман адамдын айткан сөзү менен кылган иши дал келет дегендей маанидо. Бул эме мен Кыргызстанга кече басылмалардан Азаттыктан чалышыптыр. Чалып бир темада бир эме жазып аткан макала. Анан сенин оюңа бир теолог катары угуп коелучу деп эми сен Кыргызстанга башы көрүнүп, төбөсү көрүнүп калган бир эме теологсуң да десе көзүм күлүрдүм дейт телефондочу. Төбө көрүнүп калды, көрдүң го сен мени көрөсүң. Темир алган жерде сени таанып атышат. Сен тамек алган жерде сени таанып атышат. Жолдо кетип атсаң таанып атышат. Көрүнүп калыптыр. Анан Просто төбөм көрүнгөн мен акчаң жок көрүнүп атасың. Акчаң болсо башкача көрүп. Мен дагы ошол жерине күлүрдүм баягы. Мен баягы өзүмөн башка төбөсү көрүнгөн диний кишилердин баардыгы менимче акчалуулар да. Мен эгер ошолордун катарына мен кошулам, эми Кудайдан үмүт кылам, кошулбай эле коеюн. Бирок ошолордун катарындагы бир киши катары көрө турган болсом, мен парадокстар жөнүндө айттым. Эме динди сатып ушу акча кылбасам деп ойлоном да. Мындай курс берип окутканым үчүн же бир жерге барып мугалим болуп айлыгым алсам бул нормалдуу. Бирок мени уксаңар, мени сыйласаңар, анан силерди Кудай сыйлайт деп туруп, өзүнүн ошол диний кишилигини, өзүнүн диний салмагын ортого салып, мындай иш кылып байган, бул менимче парадокс. Эми ошол жерге да бир нерсе айткым келип кетти, кечиресиз сөзүмдү бөлдүм. Жана биз блогерлер деп атпайбыз, азыр молдо блогерлер чыкты да. Айткан сөзүндө бир хадис, бир аят жок. Болсо деле ал эчтекени өзгөртпөйт. Логика да жок, бирок ушул урдуруу бергенчи, ошол жөнүндө да айтсаң. Баягы эми кайсы жеринен айтып берейин дегендей, эме маселе ушунчалык эме аябай оор абалда, кайсы бөлүгүн алып сага айтып берейин десем, калган жерлери мен кармаган жерден дагы жаман абалы дегендей баягы эме да. Айткым келбей калды. Болгон ошол парадокстарды, анан логикасыздыкты бир ой жүгүртүп койсо адамдар, бул өздөрү үчүн пайдалуу болмок. Мисалы, эме Facebook'та эми мынтип атат да, сени жазалап атабыз биз дегендей. Бир видео же пост жазсам, сен окубайбыз, уктуңбу? Биз паланчасын эле комментарий жазылганына караганда угуп туруп жазып атасың дейм, мисалы үчүнчү. Бул бир. Экинчиден, мисалы, мени окубай койсо, как будто мага минус боло тургандай, мен о жерге сооптабайын деп жазып аткан жокмун, же сен окубай койсоң, азыраак сооптап калып, же Кудайдын алдында бир мартабам түшүп калбайт. Анан эмеден баягы элди этият кылып жаз, анан ким мындай дейт. Мен кээде ошону этият кылбай эле коюш керек да деп коем да. Сен окубасаң окуба, эми окубасаң сен тозокко түшөсүң. Сен ушу билимден кур калганың үчүн. Бул менде бар, мен жазып атам, мен тозокко түшкөн кызмат болбо дедим бирөөсүнөчү. Мисалы, эми ушинтип деле жооп бериш керек болуп атат да. Мында азыр курулуш тармагына кирип иштеп атам десем, рас болуп тур, Кудай сени жазалап деп баягы. Элбат азыр тозок процессин бешке кирет эсиме келип кетти, ошто бир казы бар эле. Барып калсат бирөөгө сертификат. Мына сиздин бешке киришиңизге себеп болсун дегендейчи. Ушундай бар да. Сертификат сен сарказм менен жазып атасың, кашыкта. Бирок бул жерде билет саткандай эле бар. Бул да бир өзүнчө проблема. Ооба. Мен баягы мени эме баягы жазалап атышпайбы, эми Кудай жазалап атат. Эми логикасыздыкта мисалы мен сынды кабыл алгым келет, сын пикир, бирок мындай адекваттуу болсо да, адекваттуу болсо мындай ончо көңүл бурбайм.
Мен бирде Россияга футболка салдым эле. Студенттик маалда Түркияда жүрүп, эми кичине тыйын чыгарайын деп Россияга бир канча $100 футболка салдым. Анан ал көбөйүп келди. Ох дедим, сонун экен, мен анда футболка салып турайын сага, ал жактагы менен сүйлөшүп атам. Сен сатып, мынча пайдасын өзүң ал, мынча пайдасын мага кошуп салып бер дейин деп атсам, уже мен бир футболка салып саткандан кийин эле ошол кризиске кирип кетти. Россия баягы доллар көтөрүлүп, рубль түшүп. Эми ошондон кийин Facebook'та эми күлүп отуруп жазсам эме, ана көрдүңбү, сен Алланын динин бузуп жүргөнүң үчүн Алла Таала сени жазалады дейт. Эми баягы мен $600 футболка салгам. Ал $800 болуп келген да. Эми Алла Таала мен мисалы жазалай турган болсо, баягы $800 Элмуратты жазалайм деп атып, ол 150 миллион адамдын рызкысы эмне болду дейм да. Вообще Россия кризиске киргизбек эмес дейм. А бирок баягы комментарий жазып туруп, мени ошо комментарий жазгандардын мындай көпчүлүгү ушул ойдо да, мындай мени жазалаш үчүн эгер буларды мисалы бир Кудай мен ордума сен айтчы не кылайлы десе, ушул адамга дагы бармак да буларчы мисалы бир мени эзиш үчүн мисалы бир миллиарддаган доллар кризиске бир өлкөнү деле мындай бир түртүп койгонго таптаяр да. Анан ушул аң сезимдеги адам сенден көрө мен өзүм эле мыякта бир эки ажекебиз менен кыйратып коебуз, Кыргызстандын диний түшүнүгүн көтөрүп, анан элдерди оң жакка буруп коебуз десе, анан жазгым келбей калабы анан кийин мисалы. Чындап эле көпчүлүк ошондой ойлонуп атса мисалы, тим эле коеюнчу деп. Бирок сен айттың го. Мен окудум, жазам. Ал мен ушуга кошулам, ушул логикага кошулам мисалы үчүн. Себеби биринчиден өмүрүңгө, ден соолугуңга окудуңбу, ал илимди жеткир деген милдет сага жүктөлдү. Мен китеп жазып койдум, кутулдум эми Алла Тааладан. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда, бүгүнкү күндө дүйнөдө Кыргызстанда жетпир эң оңой жол интернет була болот. Азыр деле сен ошол бир пайдан тийсин деп айтып атасың. Мен ойлойм, ушундай кылсаң аны биз көрөбүз, бирок сенин моюнуң андай сакыт боло берет да. Ушул ойдомун. Жолуң рахат болсун. Бул бир парзыман кутулуп, эптеп септеп бейишке кирип кетейин дегендей деле бир максатта деле эмес. Мындай, бул ой качан келди? Эме Кылыч деген досум бар. Түркияда биз бекерчиликте отуруп алып, бир чайнек чай дамдап, анан кичине сүйлөшсөк, аз эле сүйлөшкөндөй болуп атып, 3-4 саат өтүп кеткен ортодочу. Анан өтө сонун темаларга кирип кеткенибизди байкап, ушуларды бир контент кылып чыгарса, эл дагы угуп пайдаланса жакшы болот эле деп ойлодук. Эми бирок бизге ага мындай оборудование жок болчу, баягы тарт, анан кийин аны монтажда убакыт жок, же колдон да келбейт, компьютер керек дегендей. Анан бирөө комментарий жазган экен, эме экөөң сүйлөшүп атканда жөн эле YouTube'дун баягы түз эфирин ачып койгулачы, бизге монтаждын микрофонунун да кереги жок, мындай угуп эле отуруп элди. Анан кээде ушу YouTube'ду ачып коюп сүйлөшө турган болдук. Анан эми ошонун бир башкачараак формат кылып бул жерде жөн достор менен сүйлөшүп отурганда анча-мынча ха-ха кылып дегендей жөн эле мынтип тартып ал деп. Кылычбай жакшы окуган досуңбу? Жакшы окуган достор бар. Ооба, бизде жакшы окугандар болчубу жаман? Кылыч таныды. Эме окуп келген адамгачы эң оор тийген бул мага деле эме мындай каймана айтылып атат. Бирок түз айтылган балдар айтты мындай өтө жүрөгүнө кабыл алып. Көп жыл окуп келип анан стройкага кирип, мен мисалы нан жаптым убагында мисалы тандыратып ачыпчы, анан баягы швейный цехке киришип атса, не болду сен баягы өзүңчө окуп аттың эле 10 жыл окугандан кийин биз менен келип стройка кылып атпайсыңбы дегенчи. Муну баягы Мокумуканов айтып атат наркычы. Эме рас болдубу дегендей мисалы. Буга по идее мындай боор ачыш керек эле да, же неге ушундай бир маселе бар деп туруп бир ойлонуш керек. Бул трагедиялуу бир маселе негизи алып барганда. Өткөндө айылга барсам эме кайсы университетте иштеп атасың укам анан деп эме стройка университети дедим тамашалап. Койчу эми сен деле ушинтип эми акча деп кете берсең болбойт да, элди бирөө агартыш керек да, айтып түшүндүрүп да эми мен как будто сопсонун 1-2 машинам бар, 2-3 жерде үйүм, дачам, бизнестерим бар туруп, дагы ошого тойбой мен баягы сүт менен ванна кыла албай калып, анан эмеден Дубайден бир резиденция ала турган пулум жок болду деп туруп, анан академияны агартууну таштап туруп мен стройкага карап жөнөгөндөй сүйлөп атат да эми. Бизде мындай окуп келген бир иштин ыргагына
салып ала элек кыйналып аткан адамдарда жокчулуктун немеси көп эле болот, баягы дозасы көп эле болот. Бул адамдар баягы кандай түшүнөт билбейм. Анан эме ол тамашалап акем айттым эме. Мен эмне ошко калып кетейинби дедим, эл да картайын деп атып. Ал жагыңан туура бирок дейт. Конечно туура. Ошол эле адамдар мисалы мен ойлойм бир аптасына 2 жолу баня, 3 жолу аш, 4-5 жолу футбол, анан кой союп жейлиби, бүгүн индук бар экен, дымдама кылайлыбы же шорпо кылайлыбы деген ушу бир аптанын ичинде ушунча иш чарасы бар эле адамдар да. Ошол адамдарды эми Кыргызстан боюнча мисалы сен деле агартышың керек да десе, ошо өзүнүн айылындагы бир агартуучу бир агайга же бир эжекеге күндүгө мына бир аптада 3 жолу индук жебегиле, 2 жолу же 1 жолу жегиле, мына 2 индуктун пулун могу агайга берип койсуңарбы же бир мектептин бир жери көчүп жатат, парталары эски, ушуну жаңылап койбойсуңуз, мисалы жок. Ал жерде анан аппак адамдардын деңгээли, сонун бири-бирине саламатсызбы деген өлкөдө жашагысы келгени дагы парадокс мисалы. Андай өлкө жок дейм. Акыркы эгемдик алгандан бери бир маселе жыйналып келип калып, биз ошол муундун бир курбандыгы болуп калдык да азырчы. Мен ойлойм азыр мына президенттик лицейлер ачылбадыбы? Акылман депчи. Ошолор азыр мамлекеттик кадр болуп чыгат. Ошолор окуп келет. Андан кийин мына ошолор кийин дагы мамлекетке кызмат кылып ушундай бир система түзүлөт да, буюрса бул башталышы болду. Биз эми бир мурунку бир 30 жылдыктын бир курмандыгындай болду да азыр окуп келгендер. Мисалы үчүн азыр эми мындан кийин мен ойлойм ушул азыркы окуп чет өлкөдө барып окуп келгенин алар даяр мамлекетте иштеп, тескерисинче мамлекет иштетебиз деп атпайбы азырчы, мамлекет иштетип алардын билимин кайра мамлекетке колдонуу азыр бекер окуп атат да. Биз эми ушул доордун курмандыктары болдук десек болот да. Жок эме ооба. Бул балким Кудай буйрса деп туралы. Кудай буйрса. Бирок эме Кытайларда бир ушундай бир сөз бар деп уктум эле. Баягы бирөөнү жаман көрүп каргаарда эме дейт экен. Илайым доор алмашкан доордо туулуп ал депчи. Бул мындай тозок окшош эле нерсе да, бир доор алмашып аткан учурда жашап, ошол жердин күндүк өзгөрүп аткан алгоритмине ылайыкташып, адаптация болуп түшүп жашап аман калыш өзү бир чоң нерсе окшойт да. Анан биз кыйналып калдык, анан биз эме азыр кийин жакшы болуп кететтир, биз ушундай өткөл доорго туш келип кыйналып деп деле айта бергим келбейт. Эме акыры күлө баштайт экенсиң мындай. Башында бир проблема катары, трагедия катары көрчү элем, анан бирок ошондой ийгиликсиз окуялар, бир кыйынчылык жараткан, бир ыйлай турган окуялар көбөйө берсе, ошонун башынан бирден өткөрө берсең, акыры күлө баштайт экенсиң баягыны карап. Анан мындай, баягы дагы окуя келди, ушундай окуя депчи. Бурда жаш маалымда эмени мен эмне жыргаганыман күлүп атат дейсиңби деген сөздөрдү укчу элем да, баягы көп күлүп койгондорчу. Эми ол маалда түшүнбөйт экенсиң. Адам жыргагандан күлөт, анан эмне күлөт деп көрсө, баягы биринин артынан бири проблема, биринин артынан бири травма, баягындай нерселер келе бергенде деле баягы адамды акыры алдайт окшойт. Кой, сен ушинте берсең баягы Асан Кайгыл өлүп калган, күлдүрөйүн деп анан бир маалда баягы ошол окуяны көрүп алып деле күлө бересиң да. Эми азыр күлүп карай баштадым. Кудай буйрса жакшы болуп кететтир депчи. Бирок бир теолог катары диний абалдын жөнгө салынышы аябай маанилүү. Балким муну башка бир күндү отуруп сүйлөшүп отурсак болмок. Ушул бойдон кете турган болсо, мындай бир канча жылдан кийин опасный жакка карап кетип атат тенденциячы. Ана азыр жакшы болуп атпайбы, зато мына иншалла умрага жол ачык, анан мечиттерибиз көбөйүп атат деп баягы горизонталдык өнүгүүдү эсептегендер бар. Мисалы канча көп мечит ачылса, канча адам көп умрага барса, ажыга барса, квота көбөйсө, бул жерде дин өнүгүп атат дегендейчи. Сөзсүз жок. Бул жайлуу гана. Дин кызматкерлери өнүгүп аткан болушу мүмкүн. Турфирмалар өнүгүп аткан болушу мүмкүн. Эми муну бирок ислам өнүгүп атат, дин өнүгүп атат деп карабаш керек да. Вертикалдык өнүгүү, адамдардын аң сезими, дүйнө таанымы канчалык өнүгүп атат, бул маанилүүрөөк нерсе. Мен эми мындай дегим келип атат да. Позитивный адам билесиңиз. Позитивный карап келечекке буйрса, ал адамдар башталды да, эң жок дегенде адамдар башталды. Буюрса баары жакшы болот. Достор, силер сухбат подкаст деп коелубу же билбейм, кыскасы
же подкаст деп айтыштын деле кереги барбы, кереги жокпу? Биз мындай сүйлөшүп отурган жердин бурч чекесинде ээлешип калдык. Анча мынча ушундай оң келип калса, бир кандайдыр бир тема жөнүндө сүйлөшкүбүз келип калса, ушинтип тартып коюшубуз мүмкүн. Көрүшкөнчө.